Сабағыбыздын темасы бизде өткөн китептер. Чыңгыз Айтматовдун адабиятчы Левченконун суроолоруна берген жооптору. Суроо: Чыңгыз Төрөкулович, сиз биринчи китепке качан жана кайдан кабылдыңыз эле? Ал кездешүү сизге кандай таасир калтырды? Жооп: Мен макалаларымдын биринде адабий чыгармачылыкка адам менен китеп башат болот деп жазган элем. Сияга дегенде китеп азык болсо керек. Муну көтөрө чалгандык деп эсептебейм. Бала кезде Муктар Аязовдун китептери менен кезигип, өмүргө тете аруланган эсимде. Шолоховдун романдарын амуйганымды дагы унута албайм. Ошондо мен сөздүн өз кенчи болорун биринчи ирет түшүндүм жана жан дүйнөм менен сездим. Жазуучулук өнөрүнүн азгырыгы ушунчалык белем, кагазга тизилген сөздөрдүн ар бирин аңтарып, ары жагында катылган сырдуу күчтү көргүм келчү. Сөздүн өз кенчи бар экенине ишенем. Менин көптөгөн тууган туушкандарыма мурас кылган алгачкы залкар китепканам ырларга, санжырларга, болмуштарга бай. Мен туулуп өскөн Талас өрөөнү, мына Таласты сүрөттөн көрүп турабыз. Бул жерден биринчи ирет Манасчынын үнүн уктум. Анда 13 элем. Бирок эпосунага чейин эле элге сиңип кеткенин билчүмүн. Жоону жеңсек, биз жеңдик атагы калды. Манаска деген макалды көп эле эшиткем. Айтайын дегеним, мен деги эле насаатчыл адабиятка каршы эмесмин. Бирок балалык чакта гана балага байымдуу, негизги түшүнүктөрдү, жол жоболорду байыралдыруу зарыл кезде анын жүрүм туруму көбүнөсү тууроодон туруп, жетектөөгө кимди жана эмнени тууроо керектигин түшүндүрүүгө муктаж кезде баалуу. Жашыраак чагымда мен андай насаатчыл, бир жактуу мүдөнү көздөгөн адабиятка каршы күрөшүүгө, анын жайылышына деги эле жашап турушуна каршы көрсөтүүгө аракеттенчүмүн. Эми күрөшпөй калдым. Мен Маркестин Жалгыздыктын 100 жыл романына баары эле суктана бербесин түшүнөм. Бул окууга өтө оор китеп. Андыктан ал жазылган деңгээлде, ыкласта, ынтаа болуу керек. Ансыз баардыгына эле кызыктуу боло бербейт. Суроо: Маалыматтардын төбө астысында жүргөн азыркы адамдардын турмушунда китептин ролу кандай деп ойлойсуз? Жооп: Китеп адамдардын руханий байланышындагы көнөрбөс көрөнгүнүн бири. Ал адамдардын өз башына баш багууга, өз башатына, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүнө жетүүгө, учурку, өткөнкү жана келечекки турмушка ыкыбал салууга түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат. Ал адамдарды жана телекөрсөтүүлөрдү бириктирет. Жооп. Суроо: Окуганга канча убакыт жумшайсыз? Жазган адамдар анча көп окуй албасы маалим эмеспи? Чолоосу тийбейт. Анткени анын жумуш күнүнүн чеги жок. Жооп: Көбүнчө түндөсү же көбүнчө поездде окууга туура келет. Адатта поездге мен тириликтин оор парасында жүрүп окуй албаган китептерди алам. Суроо: Китептерди кандай принцип менен чогултасыз? Жооп: Китептерди атайын коллекциялабайм. Тек гана зарыл болгондо урунчуларын, эгер керек болсо, 1 ай же жарым жылда ага кайрылууга туура келүүчүлөрүн сатып алам. Демек, китеп үлгүрбөй калуу коркунучунан улам айрым китептерди баш тартууга туура келет. Суроо: Сизде көбүнчө кандай китептер бар? Менде чыгыштын байыркы, орто кылымдардагы, азыркы тарыхы боюнча китептер көп. Бул менин табигый керектөөм, ыкыбалым десем дагы болчудой. Бирок мен жалаң түрк тилиндеги адабияттарды гана эмес, башкаларга, Орто Азия жана Иракка чыгышка да кызыгам. Алар көп жагынан кызыктуу. Баарынан мурда мен алардан ой сезимди билдирүүнүн, дүйнөнү кабылдоонун башка принцибин, маданияттын башка тибин көрөм. Ал ой толгоолор биздикинен бөлөк, бирок аны буйтап өткүң да келбейт. Анткени ал адамзат тарыхынын көркөм аң сезиминин зор тажрыйбаларынын бири. Суроо: Ошентсе да жазуучулардын ичинен көбүрөөк жакшы көргөнүңүздү бөлүп айта аласызбы? Жооп: Өзүнчө бөлүп сүйгөн жазуучум жок. Мен көптөрүн баалайм жана урматтайм. Көптөрүн айрыкча классиктердин устаздыгына суктанам. Ал эми сүйүү деген бул кимгедир сын көз менен карабоо дегендик. Мен мында сүйүү күткүм келбейт. Суроо: Сиз көбүнчө кимдин китебин окуйсуз жана кайталап окуйсузбу? Жооп: Мен бир эле китепти мен кайталап окуй берүүнүн зарылдыгы деле жокко дейм. Андан көрө жаңы китепти, азыркы авторлордун чыгармаларын окуу кызыктуу.
Китепке да достордой мамиле кыласың. Жаш чакта досторуң көп, бирок мамилең үстүрттөн жеңил желпи, сын көз караш деген жок. Жыл өткөн сайын тааныштарыңдын саны азаят. Балким досум деп эсептеген бир-эки адам калат, бирок алар сынга толгон накта досторуң болот. Китептер дагы так ошондой. Жаш кезиңде кызыккан авторго кайрылууну каалабайсың. Анын китептерин биротоло окуп бүткөнсүң. Кээ бир жазуучулардын жөнү башка. Маселен, Достоевский. Мына бул сүрөттө Достоевскийдин сүрөтү турат. Достоевский. Ал мен үчүн баягыдай эмес. Ал улам алдыма адабияттын, менин алдымда адабияттын алпына айланып баратат. Достоевский мен үчүн адабияттын алпына айланып баратат деп жазылып турат. Анын доору өткөн, бозгон тозгон жылдарга Петербургдун күңүрт караанына сиңип кеткен. А бирок Достоевскийдин чыгармалары, прозасынын руху анын сөзү менен эргитип, тынч алдырбай түйшөлтүп келет. Көркөм китептерди мен азыр философиялык адабиятка же илимий документ, нақты иштиктүү прозага көбүрөөк ыкылас коем. Кез-кезде көңүл жайына же мүмкүнчүлүккө жараша Гердерди окуйм. Мына сүрөттөн Гердерди көрүп турабыз. Гердерди окуйм. Укмуш киши болгон экен. Ушунча акыл менен энциклопедиялык билимди өзүнө сыйдырып жүргөнүнө таң каласың. Бизди азыр айга колубуз жетти. Ага замандаш адамдардын акылы жетпес, кыялына да кирбес техникалык жабдууларды ойлоп таптык. Ал эми көпчүлүгүбүз Гердерчелик ойлонуу деңгээлине жете элекпиз. Гердер 200 жылдан ашык илгери жашаса дагы биздин улуу замандашыбыз. Суроо. Сиз албетте бул уккан аңгемеңизде чыгармачылык менен пайдаландыңыз. Бирок тиричилик жана этнографиялык материалдарды жалпы адамзаттык мааниде берүүгө аракеттендиңиз. Жооп. Андай болушу да ыктымал. Нагыз адабият бир күн же 2 күн жашабайт. Ал жок жерден жаралбайт дагы. Нагыз адабият өтмө катар кан тамырдай деп кайталагым келет. Эгер бир адабият башкасынан дүйнөлүк адабий агымдан обучу жасаса, ал жолу кууштап, улуттук чектелүүгө кириптер болорун көп кылымдардан берки тажрыйба айкындады. Орус адабияты, тили, ойлоо формалары жана түзүлүшү эл тиричилигинин формаларын чагылдырган өзүнүн ички мазмуну менен калыптанды. Бирок орус адабияты, аны менен кошо жазмасы Франция, Германия, Грециянын улуу маданиятынын таасирин көрдү. Ал эми дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө таасир этүүдө, улуттук адабияттарды байытып, бизге боордош республикалардын жазуучуларына дүйнөлүк искусствого жол ачып жатат. Суроо. Азыр сизге массалык адабият менен таймашуунун кандай жол ачылды? Алардын кедеринин кетиши ички себептерденби? Менимче, ар ким колунан келген ишти аткаруу керек. Өзүн инсан катары сезип, мүмкүнчүлүгү жөндөмү менен эсептеши зарыл. Жарык дүйнөдө көп эле жазуучу бар. Аларды бирдей деңгээлде жакшы жазууга мажбурлай албайсың. Бирок мен философия ой негизги деп эсептейм. Тиричилик өтөт, руханий дүйнө калат. Адамдын руху бул эң башкысы. Ошондуктан биз өзүбүздүн ушул жагдайда көрсөтүшүбүз керек. Суроо. Жазуучулар менен китепкөйлөр коомунун уюмдарынын биргелешип иштеши жөнүндө кандай ойлойсуз? Кийинки кездерде китепкөйлөр менен авторлордун байланышы күчөдө, жолугушуулар болуп турат. Бул жолугушуулар кызыктуу, мазмундуу болуп, китепкөйдүн жан дүйнөсүнө бир нерсе кошкудай деңгээлде өтүшүнө кам көрүү керек. Китепкөй жөнөкөй окурмандан айырмаланып туруш керек деп ойлойм. Китепкөй адабият тарыхын билген, тиги же бул китептин, мейли сейрек китептин болсо да, баркын билген, өткөн мезгилдердин китеби кандай, мааниси эмнеде экендигин билген адам.